Өз ара жөнөкөй сандар эң чоң жалпы бөлүүчүсү бирге барабар болгон сандар өз ара жөнөкөй сандар болуп эсептелинет. Эгер эки сандын 54 жана 65 сандарын өз ара жөнөкөй экендигин текшерсек, анда биз аларды көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. 54-тү 2-ге бөлсөк 27, 3 9 3-кө бөлүнөт, 3 жөнөкөй сан. 65 5-ке бөлүнөт, 13 13-кө бөлүнөт, жөнөкөй сан. Демек биз көрүп тургандай 54 жана 65 сандары окшош көбөйтүүчүлөргө ээ эмес. Биз көрүп тургандай алар өз ара жөнөкөй сандар болуп эсептелинет. Бул эки сандын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн тапсак, 54 жана 65 сандар, анда биз биринчи сандын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн өзүн жазабыз. Көрүп тургандай 3. Ал эми 65 санын биз 54 санында кездешпеген жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн жазабыз. Бизге көрүнүп тургандай 5 да 13 да 54-тө кездешпейт. Ошондуктан 5-ти дагы 13-тү дагы көбөйтүп жазабыз. Мындан 54 көбөйтүлгөн 65 демек 3510 деген сан келип чыгат. Бул сан 54 жана 65 сандарынын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү болуп эсептелинет. Демек, эгер өз ара жөнөкөй сандар эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү өз ара жөнөкөй сандардын ал сандардын көбөйтүндүсүнө барабар. Биз көрүп тургандай 54 жана 65 сандардын көбөйтүндүсүнө барабар деген эрежени айтсак болот. Ал эми бизге берилген формула боюнча эң чоң жалпы бөлүүчү жана эң кичине жалпы бөлүнүүчү эки сандын ортосундагы байланыш. Эгерде бизде эң чоң жалпы бөлүүчү белгилүү болсо, анда эң кичине жалпы бөлүнүүчүнү бул формула менен тапсак болот. Ал эми эң кичине жалпы бөлүнүүчү белгилүү болсо, эң чоң жалпы бөлүнүүчүнү бул формула менен тапсак болот. Демек, бизге берилген эң чоң жалпы бөлүүчү 54 жана 65 сандарын ушул формула боюнча койсок, анда эң чоң жалпы бөлүүчү барабар 54 көбөйтүлгөн 65 бөлүнгөн эң кичине жалпы бөлүнүүчү бизде 3510 деген сан. Мындан 1 деген сан келип чыгат. Биз көрүп тургандай 54 менен 65-тин көбөйтүндүсү бул 3510. 3510-ду 3510-го көбөйтсөк 1 демек формула боюнча туура. Ал эми бизде эң чоң жалпы бөлүүчү белгилүү болуп, эң кичине жалпы бөлүүчүнү тапсак, 54 көбөйтүлгөн 65 эң чоң алардын көбөйтүндүсү 54 көбөйтүлгөн 65 бөлүнгөн
Ең чоң жалпы бөлүүчү 1 бизде. Мындан 3510 деген сан. Демек, ең кичине жалпы бөлүүчү 3510 деген сан келип чыкты. Бул формула өз ара жөнөкөй сандарга гана эмес, бардык сандарга тиешелүү.